Саламатсыңарбы урматтуу 8-класстын окуучулары? Эмесе кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Дептериңерди, китебиңерди алып чыккыла. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы толуктооч, анын түрлөрү. Тике толуктооч менен таанышабыз. Биз балдар 7-класста эсиңерде болсо баш мүчөлөр, башкача айтканда баяндоош жөнүндө кеңири маалымат алып, сүйлөмдөн жана баяндоошту тапканды үйрөнгөнбүз. Ал эми быйыл айкындооч мүчөлөр менен таанышабыз. Айкындооч мүчө баш мүчөлөрдү менен баяндоош жөнүндө кеп болуп жатат. Мына ошол баш мүчөлөрдү тактап, аныктап, толуктап турат экен. Айкындооч мүчөлөргө толуктооч, аныктооч, бышыктооч кирет. Биз бүгүн булардын ичинен толуктооч менен таанышып, анын суроолорун үйрөнүп жана сүйлөмдөн тапканга көнүгөбүз. Толуктооч кыймыл-аракет багытталган затты билдирет. Ал кимди, эмнени, кимде, эмнеде, кимден, эмнеден, ким менен, эмне жөнүндө деген суроолорго жооп берет. Толуктоочтун асты сынык сызык менен сызылат. Мисалдарга көңүл бурабыз. Алина алмаларды тандап жатат. Эмне кылып жатат? Тандап жатат. Ким? Алина. Эмнелерди тандап жатат? Алмаларды. Бул жерде алмаларды деген толуктооч болду. Экинчи мисал. Терезеде гүлдөр коюлган. Эмне кылган? Коюлган. Эмнелер? Гүлдөр. Гүлдөр эмнеде коюлган? Терезеде. Өзүңөр көргөндөй, бул жерде терезеде деген сөз толуктоочтук милдет аткарды. Анткени эмнеде деген суроого жооп берди. Бөбөгүм Маша жөнүндө мультфильм көрүп жатат. Эмне кылып жатат? Көрүп жатат. Ким? Бөбөгүм. Эмнени көрүп жатат? Мультфильмди. Ким жөнүндө? Маша жөнүндө. Өзүңөр көргөндөй, бул жерде эки сөз толуктоочтук милдет аткарды. Толуктоочтун эки түрү бар. Кыйыр толуктооч жана тике толуктооч. Бүгүнкү сабагыбызда тике толуктоочко кеңири токтололу. Эгерде толуктоочтук милдет аткарган сөз табыш жөндөмөсүндө турса, тике толуктооч деп аталат. Ал кимди, эмнени деген суроого жооп берет экен. Мисалы, нанды ысырап кылба. Эмне кылба? Ысырап кылба. Ким? Сен. Ээси көмүскөдө калды. Эмнени ысырап кылба? Нанды. Нанды деген сөз табыш жөндөмөсүндө турду. Айгүлдү бүгүн көрдүм. Эмне кылдым? Көрдүм. Ким? Мен. Кимди көрдүм? Айгүлдү. Бул дагы табыш жөндөмөсүндө турду. Кийинки мисал. Асан китеп окуп жатат. Ким? Асан. Эмне кылып жатат? Окуп жатат. Эмнени? Китепти. Ушул мисалда көңүл бура турган бир нерсе бар. Айрым учурларда табыш жөндөмөсүнүн ны мүчөсү көмүскөдө калат. Биз аны ошо сүйлөмдүн мааниси аркылуу таба алабыз. Бул мисалда мына ошондой. Окуп жатат, эмнени? Китепти. Бул жерде мүчө уланган жок, а бирок биз суроо берүү аркылуу анын табыш жөндөмөсүндө турганын билип жатабыз. Экинчи мисал деле ошондой. Мен бүгүн кечке чейин кино көрдүм. Эмне кылдым? Көрдүм. Ким? Мен. Эмнени көрдүм? Кинону. Ну мүчөсү уланбаса дагы биз бул жерде анын табыш жөндөмөсүндө турганын сүйлөмдүн мааниси аркылуу таап алып жатабыз. Демек, балдар, тике толуктооч деген бул табыш жөндөмөсүндө турган сөздөр экен. Алар айрым учурларда көмүскөдө калышы да мүмкүн экен. Муну эсибизден чыгарбайлы. Эми китебибизди ачып, толуктоочко, анын ичинен тике толуктоочко байланыштуу көнүгүүлөр менен иштейбиз. 16-чы көнүгүү. Учкул сөздөрдү көчүрүп жазып, биринчи баш мүчөлөрдү менен баяндоошту табабыз, андан кийин толуктоочту табабыз. Экинчи 17-көнүгүү дагы мына ушундай эле.
ал жердеги берилген текстти биринчи көчүрүп жазгыла, э менен баяндоочту таап, андан кийин тике толуктоочторду таап астын сызабыз. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.